Жерлерде 28 ноябрга белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого даярдыктар жүрүп жаткан кези борбордук шайлоо комиссиясы менен аткаруу бийлиги бул өнөктүктү уюшкандыкта өткөрүү аракетин көрүп жатканын айтышат. Алар үчүн жарандардын шайлоого катышуусу боюнча белгиленген пайыздык көрсөткүчтү камсыздоо өзгөчө мааниге ээ. Бул багытта биз шаар тургундарынан шайлоого баруу жана барбоо ниетин билүү үчүн сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Келечек үчүн барабыз шайлоого обязательно. Өзүбүз үчүн болбосо да балдарыбыз үчүн обязательно катышышыбыз керек. Өзүбүздө ким таза болсо шуну өзүбүз шайлайбыз. Шу. Ама пулга сатылбайбыз. Шундай тынчтык, жакшына элер сатылбастан жакшына шайлооду неме кылсын. Шул өткөрсүн. Шайлоого барабыз да Кудай кааласа. Барып жакшы Кыргыздын жакшы билен депутат шайлап алсак өзүбүзгө жакшы болот да. Кудай кааласа барабыз, келечек үчүн барабыз да. Шайлоого барам. Элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн, жакшы болуш үчүн, баткен чек-арасын жакшы болуш үчүн барам. Кыргызым үчүн, элим үчүн барып шайлап, жакшы депутаттар келсе, Кыргыздын желегин көтөрүп, Кыргыздын машу менен көтөрүп берсе бизге ошол депутат шайлап бергенге биз даярбыз. Шайлоого биринчиден абдетте шайлоого барып кош неме кылабыз. Шайлап беребиз. Татыктуу, элге күйгөн адамдар шайлайбыз. Буга чейинки шайлоолордун жыйынтыгы көрсөткөндөй Баткен облусунда жарандардын шайлоого катышуусу 40%га жетпей келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына таянсак, жыл сайын катышуучулардын саны төмөндөдү. Тийиштүү мекемелер шайлоочулардын катышуусун жогорулатуу аракеттерин көрүп келерин белгилешет. Азыркы убакта ушул шайлоого болгон активдүүлүк, элдин канча пайызы шайлоого келет деген бул маселе өтө курч маселелердин бири. Бизден буга чейинки эң акыркы болуп өткөн шаардык кеңештердин же болбосо жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда элдин саны мурдакы шайлоолорго караганда да аз келе баштаган да. Себеби мурда 50%га чейин араң жетсе, кийинки акыркы шайлоолордо бир 45%, 47%га чейин түшүп калган. Бул деген сөз элдин шайлоого болгон ишеними бир аз азайып бараткандыгы, же болбосо экинчи жагы бул шайлоолордун байма-бай тез болуп атканында элдин ушундай шайлоого болгон көз карашын чагылдырып жатат. Азыркы убакта билесиздер, ушу шайлоо күнү бул бизде 28-и бул жекшемби күнү, же болбосо эс алуу күнүнө байланышат. Жарандар шайлоо таза эмес жана бурмалангандыгын айтып, шайлоого баруунун кажети жок деп эсептешет. Ошол эле учурда шайлоодон көпчүлүк зор үмүт артаарын да айтышат. Шайлоого катышуу эле эмес, татыктуусун тандоодо маанилүү. Ал үчүн талапкерлердин платформасы менен таанышуу зарыл дейт эксперттер. Азыркы бул болуп жаткан жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мурдакыга караганда бир топ өзгөчөлүктөр менен айырмаланып жатат. Өзүңүздөр билгендей эле биринчи бул аралаш система менен, экинчиден байма-бай катарма-катар шайлоолордун болушу элдин арасындагы шайлоого бир аз ишенбөөчүлүк же болбосо кайдыгер мамилени да жаратып койду деп ойлойм. Азыркы учурда Баткен шаарында же болбосо Баткендеги номер 2 шайлоо участогундагы акыбалды алып карасак, биздеги ушул бир мандаттуу шайлоо округунан катышкан 10 талапкер менен жана партиялык система менен катышкан талапкерлердин ортосундагы күрөш аябай катуу жүрүп атат. Азыркы убакта уже бийлик тараптан же болбосо шайлоо комиссиясы тарабынан эч кандай бир административдик ресурс же болбосо тиги же бул кандидатка жан тартуу, жардам берүү деген жок болуп жатат деп айтып атышат. Кээ бир социалдык тармактарда тиги же бул кандидат өзүнүн наразычылыктарын же болбосо каршылыктарын билдирип чыгып аткан учурлар болуп атат. Бул боюнча эгер арыздаттанулар болсо, укук коргоочу органдарына кайрылса, ошол боюнча иш аракеттерди кылып жатышат. Добуш берүү бул ар бирибиздин укугубуз жана жарандык милдетибиз. Добуш берүү аркылуу биз келечегибизди тандай алабыз. Албетте шайлоого катышуу менен пандемия шартында өтүп жатканын эске алып, санитардык эрежелерди да сактоо зарыл. Белгилей кетсек, 2021-жылы январда президенттик шайлоо, апрелде жергиликтүү кеңеш менен референдум өтсө, ноябрдын соңунда парламенттик шайлоо өткөнүп турат. Бул жолку шайлоого Баткен облусунда 218 шайлоо участкасы даярдалган. Нурзат Кабылжан кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.